Кур үмүттөр да. Кур үмүт, жалган кыялдар, жалган үмүт, жалган каалоолор жөнүндө. Жалган сөздөр. Ушундай азыркы күндө да ушунун бир башкача сүрөттөрү бар. Мисалы мурункулар эмне деген? Лан тамассана нару илля айяма мадуда. Биз тозокко түшпөйбүз деген. Түшсөк да саналуу эле күндөр түшүп калабыз деп. Кээ бирлер айткан лан ядхулал жанна илля ман кана худан ау насара. Бейишке кирбейт тек гана ким жөөт болсо же христиан болсо гана кирет деген. Эмнеге булар гана кирет? Эмнеге силерди тозокко түшүрбөйт дегенге эч кандай далилдери жок. Баягы кур үмүт, кур сөздөр болгон. Аллах таалам айтат: "Кул аттахаттум индаллахи ахдан". Силер эмне Аллах менен келишим түзүп алдыңар беле, ушундай болот. Силерге же Аллах таалам келишим берди беле? Аллах таалам өз уадасынан тайбайт. Силер билбей эле Аллах тааламга сүйлөй бересиңерби? Бала ман касаба сайатан ва хатат бихи. Ким күнөөнү камтып, күнөөнүн үстүндө ошону кыла турган болсо, алар тозок ээлеринен болот. Тозокко түшпөйбүз, биз мындай кылбайбыз, биз мындай болобуз. Лейса би аманиюкум вала амани ахлил китаб. Силер ушинтип кур эле үмүт кылып койсоңор эле мун менен ишке ашып кетпейт. Кимде ким жамандык кыла, ошого жазаланат дейт. Ман яъмал суан юджа бихи. Вала яджид лаху мин дуниллахи валия вала насира. Андай абалда Аллахтын алдында эч ким жардамчысы да болбойт, колдоо да таппайт эч кандай. Эмнени кылсаң ошону көрөсүң. Омай яъмал минас солихати мин закарин ау унса ва хуа муъмин фа улайка ядхулунал жанна вала юдламуна нақира. Мына Аллах таалам кур үмүт кылбай, ушундайлар гана кирет деп атат. Кимде ким солих амалдарды кылып, мейли эркек болсун, мейли аял болсун, момунбу, Аллах ыйман келтирген амалда кылдыбы, ошолор гана бейишке кирет. Алар эч кандай кыпындай да зулумга түшпөйт дейт. Аллах таала мына зулумга душар болбойт. Зулумдалбайт алар дейт. Мисалы, ушунун кандай окшоштору бар бүгүнкү күндө? Бир бөлүгү главный жүрөк таза болсун дегендер бар да. Биз деле Кудай деп жүрөбүз да. Кудай деген кур калбайт. Баарыбыз эле ишенебиз эми. Барар жерибиз бир Кудай экен. Жакшылыктар боло берсин, жамандыктар болбосун. Тоо кылайлы, тоо деп коет да булар. Эч кандай амалы жок, пайгамбарга деле ээрчибейт, намазы да жок. Эми бул эмне деген сөз? Аллах сактасын. Эч кандай даяр да жок. Ажал жетип күн бүтүп өтүп кетсем, ушул кур сөздөр менен өтүп кетемби деп. Булар да ушундай болгон, мурункуларды да мына. Бизди тозокко түшпөйт. Кой эми Кудай деп атабыз. Биз кантип эле тозокко түшөйлү? Кудай кулун кур калтырбайт. Кудай деген кур болбойт деген кур сөздөрдү айтат да. Эч кандай амалы жок. А бул жерде Аллах таалам айтып атат: "Эй, сөз жардам бербейт силерге" дейт. Жөн эле кыялданып сүйлөп койгон сөзүңөр пайда жок силерге дейт. Май яъмал суан юджаби. Жамандык кылдыңбы? Болду, жазасын аласың. Эч ким сага пайда да колдоо да бербейт. Жакшылык кылдыңбы? Эркексиңби, аялсыңбы, ыйман келтирген абалда кылдыңбы? Жакшылыктын жакшылыгын аласың деп атат. Анан кур үмүт менен жакшы сөз сүйлөп койдум эми кой. Жакшы ойдо болоюн, жүрөк таза болсо болду. Жок, келишим бар да Алла таала менен. Намазың барбы? Аллахка шерик кылган жоксуңбу? Пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчидиңби? Кандай абалда өттүң? Кандай абалда келдиң Аллах таалам алдына? Деген маселе да. Бул аябай олуттуу нерсе. Корко турган, көздүн карегиндей сактай турган, даярдыгы менен барамбы деп. Жашоодо эле элестетип көрүңүзчү, бир адамдар менен мамиле кылганда эч кандай сөзүңө турбай, келишимге турбай, кур сөз менен эле жайгары бер, элден чыгасың. Эч ким сени адам катары көрбөйт. Адамга ошондой болуп атканда эми Аллах менен мамиле андан да жогору болуш керек. Эң чоң келишим, эң чоң олуттуу мамиле кыла турган бул Аллах таалам. Аллах таалам, Аллах сактасын. Мына ушинтип мурунку адамдар адашып кеткен. Кур үмүт, жалган үмүт, жакшы ойдобуз, жакшы күмөндөбүз, жакшы кыялдар, жакшы үмүттөр, баары жакшы, оюн баары жакшы, Кудай жөнүнөн баары жакшы деп канча адамдар жакшы деп өтүп кетти да. Эч нерсе келишими жок, эч нерсе амалы жок. Аллах сактасын. Ошондойлордон болуп калбайлык мына. Мурунку караңгы доордогу жалган кадамдар. Кур жалак барып калган да Аллах таалам алдына. Анан дагы бизди тозокко түшпөйбүз эми деген ойдо болгон. Ой, жакшы ойлор ал актап койбойт сени. Мен жакшы ойдо экенмин деген нерсе. Сөзсүз амал керек.